Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналы кайрадан эле эфирде жана кайрадан эле биз Ош шаарындабыз жана кызыктуу темалар менен сурамжылоо жүргүзгөндү улантмакчыбыз. Өзүңүздөргө вада кылгандай эле биз 6 чыгарылыш чоң суроо чыгарабыз дегенбиз жана бүгүн катардагы сурамжылоо бүгүнкү күндө темабыз шайлоого байланыштуу болот. Себеп дегенде 3 күндөн кийин шайлоо болуп калмакчы. Ошол шайлоодо бүгүнкү күндө Оштун жаштары, улумун, ортомуну кайсы партияны туура көрөт? Эсиңиздерде болсо биз мындай чыгарылышты Бишкектен тартканбыз жана кайсы партияларга көбүнчө басымдуу бөлүк алганын көргөнбүз. Бүгүн Оштон сурап көрөбүз, Оштун тургундары кайсы партияларга көбүрөөк жан тартат жана кайсы партияларга добушун берет экен. Албетте мен ойлойм, ар кайсы партиялардын аттары жаңырат жана бирөөнүкү аз, бирөөнүкү көбүрөөк дегендей. Ошон үчүн сиз өзүңүз дагы ылдыйга жазып коюңуздар. Биз бул менен реальный статистиканы көрөлү деген оюбуз бар. Кайсы партия азырынча алдыда, кайсы партия бираз добушка ээ болбой жатат. Ошонун баарын ачык, айкын көргөндөй. Бүгүн биз 20дан ашык адам сурамжылоого катыша турган болсо, алардын ичинен көбүнчөсү кайсы партия экенин дагы бир нече мүнөттөн билесиздер. Анда эмесе даяр болсоңуздар, болгону гана лайк басып койсоңуздар жана каналга катталып койсоңуздар, биз даярбыз. Чоң суроо Ошто жана 4-октябрда кайсы партияга добушуңузду бересиздер деген сурамжылоо стартталды. Ташиев деген партия жок, Мекенчил партия. Мекенчил бирок партиясын билбейм го ошол. Эң негизги Камчыбек Ташиев үчүн добушуңарды берет. Ооба. Мекенчил партиясы экен, сиз? Мекенчил. Мен Садыр Жапаров. Ооба, ошол. Садыр Жапаровдун партиясы эмес, Садыр Жапаровго тарапташ болгон инсандардын партиясы. Ооба. Эң негизги. Значит, Буйруса ишенебиз. Кыргыз үчүн күйгөн. Кыргыз бор, Элдос, бирок ал тарыхта азыр Фрунзе ТВ анан Элдос болуп калганбыз. Чоң суроо, кайсы партияга шайлайсыңар? биримдик да. Биримдик. Делай. Ооба, биримдик. Братан, чыгарбайлы оң биздечинби? Биримдик. Сөткөшөйлө. Республика. Республикабыз. Эмне үчүн? Жакшы партия, эмгекчил. Мен ошондо кетип атпайм. Ошо көп нерсени кылган. Ол эл үчүнчү. Болду. Против всех. Против всех бе? Уже точно чечилген. Точно мен чечкем жүрөктөн. Всё. Кайсы партияга шайлайсың? Против всех. Партиябы? Против всех, конечно. Эмне үчүн? Кайсы партияга шайлайсың? Татыктуусун шайлайбыз өзүбүз. Айтып койсоңорду. Себеп дегенде Айтпайбыз. Татыктуусун өзүбүз билебиз да. айтып бергиле. Себеп дегенде силердин балким ошол Буяктан бияктан эми 2-3 жактан алып кой. Мен эч кимден алган эмесмин мен. Ошон үчүн Бюллетенде против всех жок экен. Атак баргандан кийин акырын. жигиттер ачык суроо. Азыр Ошто Бишкекте көрүп жатамыз, ситуация кандай болот? Ошто ситуация кандай? Именно ошо добуш сатып алуу боюнча. добуш сатып алуу мен Бишкектен келдим өзү 2 күн болду. Аякка караганда биякта тынч го. Аякта катуу кетип атат. Паспортуңду алып барып туруп эле 2 миң берем, 3 миң берем, 4 миң берем, 5 миң берем деген. Бул жакта азыраак экен. Эми ал нерсе арам да. Неге ага эметип атат? Вот, ошо өкүнүчтүүсү, мен мындай нерсени көбүнчө айыл жерлерден көп күткөм эми. Себеп дегенде балким ошол 3 миң сом, 2 миң сом, балким бир үйдө 5 шайлоочу болсо ошол 15 миң сом бирдемкесине жарап калабы деген дагы мындай ойлор кеткенде, балким алардын деңгээлине түшүп ойлонуп көрөйүн деп. Бирок именно Бишкек сатып атат. Патрат эле сатып атат. Ар бир мен өзүм районумду көрүп эле шок болуп калдым. Эч ким албай калыптыр, анан уят го дедим да. Бул жакта пока что тынч, ар кимдин өзүнүн позициясы бар экен, жакшы. Ал нерсе бирок эми ал нерсеге бир нерсе келиши мүмкүн, бирок ал чыгып кетет. Мына ошол 2 миң сомду бөлө турган болсоң 5 жылгачы какой там копейка болуп калат да. Копейка. Неме багы Жапаров республика. Садыр Жапаров, Мекенчил. Жапаров. Мекенчил экен. Ошону шайлайбыз, ошол группаны. Канча номери? Номерин так билбейт экен, бирок партиясы Мекенчил. Ооба, ошону шайлайбыз. Всё, рахмат. Бүтүн Кыргызстанды колдойм. Бүтүн Кыргызстан себеп? Анткени ал партияда мен үчүн эл үчүн иштеген татыктуу инсандар бар деп ойлойм. Санап кетсем Адахан Кимсанбаевич биринчи эле очередь. Ал дайыма элдин талабын коргоп, өзүнүн позициясы менен көп жылдардан бери бир партияда келип атат. Андан кийин Абсамат Масалиевдин уулу Исак Масалиев бар. Ал баарыбыз билгендей мыкты таза инсан. Мурдагы чакырылышында эле өз ыктыяры менен чыгып кеткенин байкасак болот. Ал башка туура эмес чечимдерге жүрөгү чыдай албастан чыгып кеткен да. Эми кайрадан адилеттүүлүк келеги деген ойдо кетип атат. Ошондой эле Курсан Асанов бар. Дайым эл үчүн иштеген генералдардын бири. Ошол негизи.
Бүтүн Кыргызстанды шайлайбыз. Бүтүн Кыргызстан, жеке өзүңүзбү же үй бүлөңүз менен бирге? Жеке өзүм. Жеке өзү, сизчи? Негизи бардык эле партия татыктуу эмес деп ойлойм менчи. Эмне максатта бараткандарын өздөрү да билишпейт. Ошол жагы бизге кейиштүү да. Бирок Арасында бар, жакшы партиялар бар. Балким бирөөсүн тандап каларбыз 4-нө чейин, анан баарына каршымын деп да эме кылышы мүмкүн. баарына каршы деген вариант бар, бирок арасынан если бирөөнү бир аз симпатия көбүрөөк болуп кетсе, берип коебуз. Ооба. Ошол эле жол жакшы болот эми. Баарына каршыдан көп тыянак чыкпайт и ошол партиялардын арасынан. Мисалы Бүгүнгө чейин бирөөсүн тандайбыз, бирок сөзсүз. азыр көбүнчө кимге тартып атат? Көбүнчө мурдатан сүйлөп жүргөн жана азыр немеде отурат го, абакта турат го. Мекенчил партиясындагычы. Садыр Жапаров. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Жылдыз Жолдошова деген эжебиз бар. Балким ошону шайлап калышыбыз мүмкүн. Например, мен именно эч кимдин шайлабайм. Эмнеге? Шайласаң деле, шайлабасаң деле баары бир бес толук да. Ошончо да добушуңуз бекер кетпеш үчүн. Билбейм. Арасынан 16 партиянын арасынан кача ушулар более менее ишеничтүү болду дейт. Эң жакшы кетип аткан биримдик болуш керек деп ойлойм. Биримдик, Түшүнүктүү. Сизчи? Мен биримдик шайлайм. Биримдикти. Себеп? Элге жакшы кызмат кылат деп ойлойм. Деп ойлойсуз, Себеби партия жаңы, анча-мынча курамы эскилер менен жаңылар аралашкан. Жакшы, калган кыздар, сиздер кайсыл партия? Бир бол. Бир бол, сиз? Бир бол. Бир бол, Түшүнүктүү, рахмат. Өзүм Ыйман Нурун шайлайын деп аткам. Ыйман Нурун, себеп? Себеп бир аз мага проекттери жакты. Ошол кыла турган иштери жактан Нуржигит Кадырбеков агабыз дагы бар да. Платформасы менен таанышып чыктың. Ооба, Сага жакты и плюс Нуржигит Кадырбековдун авторитети. ооба. Рахмат. Кайсы партияны шайлайсыз? 4-түндө бар. Мен жүрөгүм менен шайлаган партия бул Республика болуп атат. Республика, Позициялары жагып, жаштарды көбүнчө жаштар болуп атат ал жерде. Алдыга жол дегени бул өзгөрүүнү Кыргызстанда биздин өзгөрүү керек да. Ошон үчүн Республика. Түшүнүктүү. Бир гана сизби же үй бүлөңүз мененби же кандай болот? Көз караштары ар кандай болот? Эми мен Өзүм калыбым ошо. Түшүнүктүү. Сизчи кайсы партияга добуш бересиз? Биз деле ошо Республика. Эми аларды неме кылган обещать эткени, мисалы үчүн Кыргызстанды өзгөртөбүз деп атат. Мисалы үчүн Айыл апада, мисалы үчүн жанагы эле мектеп, садиктер жана башкалар проблема биринчи очередчи. Ошолорду бизге обещать этти, ошондуктан биз ошолорду шайлайбыз. Тандоом биримдик партиясы. Биримдик, Биримдик саясий партиясы. Себеп? Себеп анын программалары жакты. Анын мындай ошол партияда мурун депутат болгондор бар, министр болгондор бар. Алардын кандай иштегендерин мурун эле билгенмин да. Билип жүргөнмүн, анан ошол себептен мен биримдик партиясын тандап, ошого тандоом биримдик. Баарына эле ушу суроону uzatып атабыз. Бул жеке өзүңүздүкү же үй бүлөңүз менен кошо? Бул үй бүлөңүздүн көз карашы кандай? Үй бүлөмдүн көз карашы дагы ошо биримдик партиясы менен бирге. Ошо биримдик партиясын биздин үй бүлө, өзүмүн жеке кичинекей үй бүлөм менен ошол биримдик партиясын колдоп атабыз азыр. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Эң негизгиси добушуңузду сатпасаңыз болот. Сатпайбыз буюрса. Болду. Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Ар дайым Кыргызстаныбыз үчүн биз кайсыл жерде болбосун туруп беребиз. Мен ар бир жаран катары өнүккөн, адилеттүү мамлекетте жашагым келет. Мен баарына ишенем. Мен жаркын келечекке ишенем. Менин тандоом Республика. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк партиялардын аты жаңырды, кээ бирөөнүкү аз, кээ бирөөнүкү көбүрөөк. Бул эмнени билдирет? Эң негизгиси биздин жарандарыбыз Ош шаарынын тургундары өзүнүн сүйүктүү партиясы үчүн 4-октябрда шайлоо участкасына барып өз добушун берип, убактын ал үчүн аябайт экенин билдиришти. Мен дагы жалпы кыргызстандыктар бизде ар кайсы бурчтан көрүшөт. Мынакей бүгүн биз Ошто келгенде эмнени байкап отурабыз? Биз Ошко келатканда бир өзгөчө бизди көп тааныбаса керек, анан сурамжылоо кылыш оңой болот десек, Бишкекке караганда биякта көбүрөөк көрүшөт экен, көбүрөөк тааныйт экен, көбү качкысы келип, көбү наоборот качып атты. Демек, бизди Ош сыяктуу эле Нарын, Талас, Ысык көл, Чүй, Нарын баардык областтарыбыз көрүп атат.
Барыңыздардан бир өзгөчө чакан суранычыбыз эле 4-октябрда барасыздар, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды сүйгөн партияңыздарга бериңиздер. Эгерде буга чейинки күндөрдө сиздерге кандайдыр бир үгүт жумуштары менен келип, үйүңүздөргө чейин кирип, тыйын тыпыр сунуштаган болсо же болбосо алып койгон болсоңуз деле эчтеке болбойт. Аны сиздерден эч ким артка кайра доолай албайт. Ошон үчүн көкпет болуңуздар, бирок эң башкысы төртүндө кирип туруп өзүңөр сүйгөн, өзүңөр колдогон партияга эле добуш берсеңиздер болду. Биздин келечегибизди 20-30% өз добушун саткан адамдар чечип койсо туура эмес болуп калат. Себеп дегенде Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз туугандар. Ошон үчүн туура ойлонуңуздар, туура багыт тандаңыздар, туура добуш бериңиздер. Эң башкысы адашпаңыздар. Сураныч. Чоң рахмат, чоң суроо долбоору Фрунзе ТВ каналы. Көрүшкөнчө.